Жерлерде, her bir rayonlarda şunday жыйындарды өткөрүп, багачыларга жардам берүүдө. Негизги максаты, сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстан мамлекети, Кыргыз Республикасы айыл чарбалыгы болуп эсептелет. Ошондуктан ушул интенсивдүүлүккө өтө керек болуп атат. Бул интенсивдүүлүккө деген бул жаңы технологияларды колдонуп, айыл чарбасында багманчылыкты өнүктүрүү болуп эсептелет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына биздин Өзгөн районун өзү алып карасак, кичинекей да болду өнүгүп атат. Азыр алманын былтыркы жылы ар түрдүү сорттор эгилген, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Карликовый сорттор бар, Жанатандын 10дон ашык сортторуна жаңы эгилди. Семеренко бул эми эски сорттор. Бирок бул мен ойлойм жетишсиз деп эсептейм да. Мына ушул бизге бүгүнкү ушу келип отурган ассоциациянын Орта Азия боюнча төрагасы сиздерге кеңири маалымат берип, элибиздин мындан ары ушул интенсивдүүлүккө, жаңы технологияларды пайдаланууга үйрөтөт деп эсептейм да. Жаңы технология деген эмне бул эми? Бүгүнкү күндө камчылатып сугаруу, алмаларды кандай кыркыш керек, туурабы? Аларды кантип дарылаш керек, кандай сортторун тандап алышыбыз керек. Ошонун натыйжасында биз кантип эң негизги максат экспортко чыгаруу болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушу технология, интенсивдүүлүктүн жетишсиздигинен биз экспортко чыга албай жатабыз. Ошондуктан азыркы сөздү ошол Абдулла Капаровичке берсем, сиздерге кең кеңири түшүндүрүп берсе. Ассаламу алейкум. Өзгөн районунун багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен ушундай чогулушта бирге отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Мына биз Борбор Азия багбандар биримдигин түптөгөндөн бери биз бир эле ушул нерсени тастыктап, ошого басым кылып келе жатабыз. Биздин негизги Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Бизде баягындай миллиондоп гектар жерлери жок, 10 миллион, 20 миллион башка мамлекеттерде. Бизде өзүбүздүн жерибиз бар, бирок ошол жерибиздин ушул мөмө менен жемишке аябай маслашканда. Мына 1 гектар жерге, эгерде биз 1 гектар жерге арпа себе турган болсок, анын кирешеси 10 миң, 15 миң гектар жерде биз аны кайра банкрот болуп калып атабыз да. Мына биз билгенден ушул 70 жыл өмүр сүрдү ошо багбанчылардагы, бирок ошолордун бир мынантип бирөөдөн бирдеме сураганын көргөн жокпуз да. Бакта береке, алхамдулилля. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жерлерди эффективный пайдаланыш үчүн биз деген ошол багбанчылыктын сырларын үйрөнүшүбүз керек. Багбанчылыктын сырлары дегенде биздин азыркы отургузуп аткан бактарыбыз бул высокорослый, сильно рослый болуп эсептелет. Биз силерге сунуштап аткан орто бойлуу дарактар. Булардын бойлору 4 метр болот. Булардын мөмөсүн териш оңой, буларга дары чачыш оңой, буларды сугарыш оңой болуп эсептелгендиктен, ошон үчүн биз силерге 106-чы М106 тамырдагы полукарлик средне рослый дарактарды сунуштайбыз. Карлик отургузсак аябай жакшы болот эле. Супер карлик отургузсак адан да жакшы болот эле, бирок биздин азыркы материалдык абалыбыз азыр биздики көбүбүздүкү, ошол мен жаңылбаймын айтсам, 80-90% ошол полукарликке туура келет да. Анан туугандар, мына полукарликтин берки дарактан айырмасы эмне деп ойлошуңар мүмкүн да. Болгон эле бунун боюнда тамырды ушундай тарбия берип коет, ал тамыр 4 метрден ашырбайт дарактын өзүн. Анан көбүнчө мөмөгө багытталган. Бунун негизги максаты бизге көп мөмө бериш. 1 гектар алма бак кылам десеңиздер, туугандар, 1 гектарга 1700 полукарлик көчөт кетет. 2-ге 3 отургузулат. 4-ге 4 эмес, 8-ге 6 эмес, 1-ге 3 эмес,
2'ge 3 поликарлик. Esingizlerde болсын. Eç kaçan bunu esingizlerde çıkarmaqla поликарлик гилястан başqасы бардығының схемасы бірдей. 2'ge 3 отырғызылады. Мына жаңғақ болар. Жаңғақтың схемасы biraz бір 4'ge 4, 4'ge 6 болып кетерді. Ал мысал үшін дарақтың чандилер сорту, же фурнетте, же фрункеттесіне қарап тұрып, ал бөлініп кете береді. Эми азыр биздин Кыргызстандын ушул чөлкөмүндө, биздин Кыргыз Республикасынын чөлкөмүндө азыр бизге кандай ушул мөмөлүү дарактарды сунуштап атат азыр биздин мына Агроинвест Азия деген чыгып азыр Түркиядан ташып келип атат. Мына Ошто Ишкебанда өздөрүнүн логистикалык борбору бар, ошол жерден саттырып атат. Жакшы иш кылып атышат. Мен ошол азаматтарга баа бердим. 3 жылдан бери өздөрү мына банкрот болсо дагы карабай ташып алып келип элге жеткизип атат да. Алардын максаты дагы багбанчылыкты өнүктүрүш. Анан кийин мына Манас Саматов деген акебиз 2 жылдан бери көчөт алып келип атат. Анын да көчөттөрү жакшы чыгып атат туугандар. Мына көчөт алганда эң биринчи силер көңүл бөлө турган ошол жагдай бул сертификаты. Ал сертификат мына ошол мамлекеттик эмес. Польшадан келсе Польша бербейт ага. Же Турциядан келсе Турция бербейт ага. Бул вне зоны о вирусной безопасности деп бул өзү ошондой Европада бир эме бар, уюм бар. Ошол уюм берет аны. Ал бесплатный берилет. Булар өздөрү барып ошол көчөттөрдү графиги жок. Мисалы үчүн январда бир келе берет, январдан 15-inde дагы келип ала берет, же болбосо музагыраак тургузуп майда келип текшерип, ошол сертификаттар вне зоны о вирусной безопасности деген сертификат ал бекер берилет. Ошону окугула. Мына азыр группага кирсеңиздер, мен ошол сертификаттын эмесин таштап коем, образецин. Ошонун таанып аласыздар. Анан дагы бир айтып кое турган жагдай, туугандарым, мына биздин жерлерибиз дагы басып айтып кетейин, бизге бакка аябай ыңгайлашкан да. Мына жаныбыздагы эле Андижан, жаныбыздагы эле Фергана, ошол чектеш, бизге чектеш жерлеринде биздикине жакыныраак болот экен да, даамдары, түсү. Эме болсо, ичкерираак Ташкент жака, Бухара жака мындай жакындаган сайын мөмөнүн даамы кете баштайт экен. Өздөрүнүн Өзбекстан, Тажикстан өздөрүнүн алмаларын арзан бага сатып Россияга. Сатып алган алмасы мына Нокап Ташкентте обеспечить этет. Превосход Крипсо менен. Нокап. Эмени болсо, Тажикстанды болсо, Исфананын Карабулак деген айылы обеспечить этет. Карабулакка уже алма гүлдөрдү дегиче келип туруп, тажиктер период акчасын берип коет. Мына мен мынанчанчы эмеге мына ушунча бакка полностью деп акчасын берип коет дагы, уже алып кетет. Мына туугандар, биздин эмне үчүн биздин мөмөлөрүбүз мынчалык болуп атат? Себеби дегенде биздин сууларыбыз оборот эмес. Мына Европада скважинадан чыгарып, анан кийин сугарат да. Бул сас суулар да. Биздин сууларыбыз түз мөңгүдөн келет. Ошон үчүн ширин. Анан кийин биздин жерлерибизде ушу Менделеевдин канча элементи болсо бардыгынан бар да бизде. Микроэлементтер бардыгы камтылгандыгы үчүн ошон үчүн биздин мөмөбүз ширин. Алла Таала өзү бизге ушул жерди берген. Бак отургузуу үчүн берген. Биз ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктү толук пайдаланышыбыз керек да. Анан туугандар отургузат десе эле бардыгыбыз баягындай сразу бузулуп кете турган эмелерден качышыбыз керек да. Расчетун алыш керек, эсебин чыгарыш керек, экономисттер отуруп бардым сөйлөп, мен сунуштайт элем. Туугандарым, суну адыр кайрак жерлерге чыгарып туруп, азыр дүйнө жүзү аябай муктаж болуп аткан ошол жаңгак, мисте, бадам, пекан деген жаңгак чыккан, анан каштан. Мына ушул 5 жаңгакты отургузушубуз керек да. Кайракы жерлерибизге. Биздин түшүмдөрүбүз ирип кетти, сасып кетти болбош керек. Аларды дегенде биз дарылап туруп, зыянкечтерден дарылап, жакшына кылып туруп, бир складка коюп койсок түрө берет. Кардары келгенде сатылат. Мен Шумалга келип уккан жокмун, кушакта бирөөнүн үйүндө 10 тонна жаңгак чирип кетти деп сатылып атат. Мен Шумалга чейин уккан жокмун, паланда Баткенде бирөөнүн бадамдары чирип кетти деп сатылып атат. Себеби дегенде бул деген Алла Таала өзү мындай кылып туруп, логистикасын кылып койгон да ал жерге.
тышын каттык кылып, ичин ширин кылып туруп салып койгон. Бул Алла Тааланын бизге берген даяр логистикасы да, биз ошону пайдаланышыбыз керек. Так, эми туугандарым, суроо жоопко өтөлү. Өзүңөрдүн баарыңар боюнча суроолор болсо, акырын бир четтен бере берсеңиздер, биз акырын жооп бере берсек. Карал айыл өкмөтү поликарликовый көчөттүн бир түбү канча турат? Ошол. Поликарлик алмаларды. Ишкебандагы складта. Манас Саматов деген акебиздики, аныкы 340 сом экен. Өзбекстандан чыгып атат да көчөттөр 100 сомго чейинки. 106 тамыры поликарлик деп чыгып атат. Эми ошолду сунуштайсызбы же ошо Европадан келген? Көчөттөрдү баягы эгерде инвентро лабораторияда чыгарып клонирование менен, анан ошону щитовкага, паршага, анан бактериальный ожогко иммунитети болсо, анын эч паркы жок. Алып отургузса боло берет. Анан буну мисалы үчүн көчөт чыгарган адам сертифицировать этиш керек да көчөттү. Эгерде мына өзүңүздөр билесиздер, Европадагы ар кайсыга бөлүнүп өткөн да, Европа деп дагы мисалы үчүн бөлүнүп өткөн дагы Европада да бизден хуже коррумпированный ушундай мамлекеттер бар да. Ушунчалык коррупция өнүккөн. Мына ошол жактан дагы келип көчөттөр келди дагы, эми атын аттабай эле коеюн, өзүңүздөр да билип отурасыздар. Мына ошолор менен толтура толгон токой оору келди да. Келди дагы, анан кайра эле биздин бир жакшына Союз мезгилинен бери келаткан алмаларыбыздын бардыгын, алмуруттарды, малинаны бардыгын оорутуп атат. Гилястар оорутуп атат азыр. Ушулардын бардыгы ошол менен келген. Мына биздин фитосанитария, карантинный службалар жөн эле буну деген баягында наркотик текшергенде текшерип буну бул жака келип атканда. Ушунчалык скрупулезно относиться этип биздин ден соолугубузду сакташ керек да. Биз эми көп эле айтып атабыз, мына карантинный службаны такыр эле мисалы үчүн финансировать этиш керек. Себеби дегенде бир эле парша кире турган болсо, бир райондо мисалга 1 миллион алмурут боло турган болсо, ошонун бардыгын курута турган болсо, ар бир алмурут 40 килограммдан алмурут бере турган болсо, ошол түшүм жок деп койгула. Болду, кетти. Бул деген өтө чоң зыян болот да. Бул кичинекей нерсе билинбеген менен, баягы кайдыгерлик менен ушундай акыбалга келдик. Мына Ысык көлдө, Таласта азыр алмуруттар болуп көрбөгөндөй ооруп атат. Мына эмеде болсо, Баткен тарапта болсо, гиляс ооруп атат. Мына биздин өзгөн Ош тарапта болсо, алма ооруп атат. Кадимкидей эле чорный рак келип, алмаларды оорутуп атат. Бунун бардыгы эмнеден? Кайдыгерликтен. Мына өзүңүздөр билесиздер, канча миллиондогон көчөт кирип атат. Бир ошону контролго алып, ар бир көчөттү караган бир адам жок. Мына Араманда азыр балдар айтат, акедет козопаядай кылып эле жийип таштаптыр дейт, көчөттү алып келип. Утуру баягы шланга менен суу куюп коет экен дагы мындай. Эме үстүн пленка менен жаап отуруп, ошол жерде бир эле үйдүн ичинде дейт, эң эле кеминде дейт 400 000 көчөт турат дейт. Мына ошолор эртеге жаз келсе, Өзгөнгө келет, Ошко келет. Анан биз ону алып отургузабыз 100 сомдон, 70 сомдон, 60 сомдон. Ал деген тамыры өлүп калган. Ол деген материальный зыян болуп атпайбы? Эгерде карантинный служба ошону карай турган болсо, 400 000ди 70тен эле көбөйтүп койгула, канча миллион сом эконом болмок да бизге. Чындап караганда ошол биздин чөнтөктөн чыгып кетип атат. Биздин чөнтөктөн чыгып кетип атат. Ошо багбан ишенип алып келип отургузуп атат. Ошол кетип атат да биздин чөнтөктөн. Кадимкидей эле сиздин чөнтөгүңүздөн 200 сом, меникинен 200 сом, бияктыкынан 400 сом, аныкынан 300 сом болуп, бардыгы чыгып кетип атат. Бул тыйындар. Бул деген мамлекеттик машина шунчалык иштеш керек, бизге деген жалган ушундай тазалыкта. Анан дагы бир айтып коеюн дегенде, туугандар, көчөт жасаш үчүнчү өтө эле мынандай көп илимдин кереги жок экен. Мына бул жерде көчөт жасаган бир туугандарыбыз отурат. Болгон эле ошону колоновидный штамп басканды үйрөнө турган болсок, ошол биз азыркы жасап аткан высокорослый көчөттөр поликарлик болуп өсүп берет да бизге. Мына ошон үчүн мен мына ушул акимдин заместителине сунуштайт элем. Аким эке бир жакшы бир ушул жерде бир 10 гектар жер ажыратып бергиле да бир мугалим түрк алып келели. Мына бардык райондорго сунуштап келетем, бир түрк алып келели. Ошол түрк бул биоинженер да, биоинженер. Бул бизге эмнени үйрөтөт? Эң биринчи ошол көчөт жасаганды үйрөтөт. Поликарлик көчөттү кадимкидей жасайт. 10 гектар жерге
Her bir gektarga 150 mingden köçöt жасағанда 1,5 milyon köçöt жасап берет Özgön rayonunda. 1,5 milyon. Kalaysız bu alma, kalaysız bu almurut, kalaysız bu giles, kalaysız bu slива. Bardığını жасап берет. Bu bir ve ikincisinden oşol köçöttörgө kanday kam körүүnү үйrөtөt. Kadimkidey oşol köçötkө kam körgөndү үйрөнөбүz. Anan oşonun ildetteri менен, anan oşonun ziyankeşleri менен күрөшкөндү үйрөтүп кетет. Bir жыл жашайт берди. Anan oşogo ne жок эле дегенде bir 40 баланы байлап беребиз, ошол үйрөтүп кетет. Биздин балдар дагы kadimkidey bir bana питомник совхоз дейбизби же питомник организация дейбизби, ошолордун жумушчулары болуп калат дагы, анан ошонун ишин улап кетет. Бул деген эмне? 1,5 milyon көчөттү 1,5 milyon көчөттү 30 ming долларды 1,5 millionго бөлөсүңөр да, анын расходу 30 ming доллар. Bir жылына жүрүп кеткени. Айлыгы жеп ичип жерде жашаганы. 30 ming доллар менен биз деген 1,5 milyon көчөт алабыз. Туугандарым, бул деген копейка болуп атпайбы? Siz hazır misal için polikarlik köçöttü en ele arzan 230 somdan satып alam деп атасыз. Eң arzanı. Ал деген 20 somga da düşmekti. Anan ошондо да ким багбанчылык өнүгөттү. Hazır misal için bir жерге багылыш үчүн эң эле аз дегенде 7 ming доллар, 8 ming, 10 ming долларга көчөт алышка туура келип атат. А бул жерде болсо 20 сомдон болсо көчөтүң 30 ming, 40 ming сом менен бүтө турган иш болуп атат да. Мына ушуга аракет кылсак, целый район 100 канча миң кишилүү район biz şunu karmaşmamız gerek de. Hazır biz jönөкөй эле, azır şu yerde kança dıykan çarba var? Rayonda, общий. Dıykan çarba... Jeke çarbalar. Kança? İmangası? 400'de. Karasu'da 12 ming eken. Karasu'da 12 ming eken. 12 minge 5 ming somdan da köçöt alganda kança milyon somduk köçöt alıp koyup atабыз. А өзгөндө ар бир үйгө көчөt керек. Мына жаз келсе бардыгыбыз тырбалактап чыгып көчөt аракет кылабыз. Кандай болсо дагы эптеп көчөt отургучтун аракетин кылабыз. Бардыгыбыз. Мына ошого мына өзгөндүн өзүнүн питомниги бар, канча гектар жерде турат, бош эле жатат. Мына ошол жерди берип туруп, ошо түртүп алып келип, мына жерде бир азаматтар, bir 30 азамат биригип туруп 1000 доллардан таштап туруп, ушул ишти колго алып кое турган болсо, Өзгөн районунда көчөткө болгон муктаждык токтойт эле да. Ошол жерден барып эле алып апарып отургузат. Анан дагы эмнеси жакшы? Бул көчөт реанированный болот да. Уже ушул жерге көмгөн тамыр болот да ол. Ол көктөйт. Ошондой эле түшүн берет. Мына ушуга аракет кылышыбыз керек, туугандарым. 1,5 жылда даяр болот. 1,5 жылда даяр болот. 1 жылдык көчөт болот. Жаңак боюнча берейин дедим. Мына жаңы сортторун айтып атасыз. Мен уктум эле 10 километрге чейин жаңы көчөт эккенге болбойт депчи. Жаңак формасын өзгөртүрөт деп, мутация болуп кетет деп. Ошого кандай бар? Ошо жооп берип коесуз. Өзгөндө бар, реликтивий бактар, анан мына Базар Коргондо бар, Арсланбапта бар. Ошолордун жанына 10 километр эмес, 30 километр багы чандилерди, фруннетти, фрункеттени жолотпош керек. Биздин реликтивий бактарыбызды мутация кылып таштайт, бузуп таштайт. Чаңдашкандан кийин биздин жаңгактарыбыз бузулуп кетет. Токой бузулуп кетет. Мына ошону дагы мына жетекчилер эске алыш керек. Келген көчөттөрдү элге түшүндүрүп алат. Бирок туугандар, мына жаңгак көчөт боюнча мен силерге сунуштайт элем. Баягы Турцияныкы же Польшаныкы эмес, мына өзүбүздүн Жаллабадта институт археоводства деген бар. Ошол жердин көчөттөрүн скарана тез түшүмгө кире турганы бар экен, 5 жылда түшүмгө кирет экен. Мына ошону алып отургузгула. Ал токойду да бузбайт. Анан кийин ошол эле кезде түшүмү дагы тез болот экен. Түшүндүңөр, э? Багдабадты Лейлектен баштап мына бул жагы эми түндүктү кыдырып, баардыгын кыдырып жүрөбүз. Мына быйыл 2-нчи жыл болуп атат. Эми элдер кыйласы түшүнүп атат. Түшүнбөгөнү да бар, көргөнү бар, көрбөгөнү бар. Бизде кээ бир сомнение болот да, мындай кандай болот, ушул кандай болот деп бир жакшы бактардан семинар кылып алма бышкан убагында бир көрсөтүп дегендей семинар өткөрсөңүздөр. Мына Кадамжайда жакшы жерлери бар экен. Анан кийин мына Чүйдө жанагы депутатыбыз мурунку бывший Абдрахманов беле Өмүрбек ал өстүрүп атат. Ушундай жерлерди бир кыдыртып, өзүбүздүн эле жол кыраны өзүбүздүн эле чөлтөбүздөн төлөп барабыз, көрөбүз да. Көргөндөн кийин ынаныш керек экен да, ынангандан кийин эл баштайт экен да. Ага чейин ынанбаса отура берет экен, немени көрүп коюп, телефондон угуп коюп.
Анан эми мынау алманындагы эрте бышар сорттору бар да. Гала не деген эле? Галамас деген. Ушул дагы абдан сонун эмеке, мына биз телефондо көрүп отурабыз. Ушунун бир эмелерин, сапаттарын, касиетин, ушунун эмесин айтып бериңчи ушу. Эрте бышар алманын немесин, болуптур. Кудайым буйруп насип этсе, ошол күндөргө жеткизсе, алма бышыкка барсак, Кудай кааласа семинарды мен эң жакшы көргөн өзгөндүк кара дыйкандык инем Алтынбек Эргешевдикине барып көрсөтөлү. Мына ошол жерде 38 сутке сорт испытательный кылып, ошол жигит сонун кылып бакылган. Ошол жерде полукарлиги дагы бар, карлиги дагы бар. Анан кийин биз силерге дайыма сунуштап жүргөн сорттор дагы бар. Анан галамас алмасы дагы бар ошол жерде. Галамас алмасы бышканда былтыр 65 сомдон талаш болуп сатылды да. Бул алманын касиети ушундай экен. Бул алма Лелек тарапта июндун 15-inde бышса, бизде июлдун 15-inde бышат экен. Июлдун 15-inde бышканда ушул кезде мына өзгөн базарында алма жок болуп калат экен. Баягы атлас алма, баягындай неме бак алмалар дагы түгөнгөндөн кийин анан кийин бышат экен. Анан бунун дагы бир жакшы эмеси бул кышка дагы сакталат экен да. Жаңактар көктөп калды, чоңоюп калды. Була болбойбу? Качан түгүнө кача болуп калат деп келди. Жаңактын алмага эч кандай Таасир тийбейби? Эгерде сиз тал, терек, мажырым тал, мурза терек, кара жыгач, бака терек эккениңизде, бака теректер бул разносчики инфекций и зыянкечтердин ясилси болуп эсептелет дагы. Ошонун учуна чыгып алышат, шамал болгондо алмага түшөп, кулдата берет. Ошон үчүн бактын жанына эч качан тал терек жагат болот. Ошол тал терек мажырым тал бар жокту кырдырып, жок кылып таштады. Азыр канча процент зыянкечтерден кутулуп калышты да. Эми сорт тандоо өтөлү. Туугандар, биз Кыргызстан боюнча сунуштап аткан 3 зимний алманы жазгыла. Эң биринчиси кып-кызыл чоктой мындай кара кочкул, превосходтон дагы жакшы Red Chief деген алманы жазгыла. Red Chief. Экинчиси болсо сап-сары баягы золотой гринге окшоп кеткен Golden Delicious деген сладкий, сахарный алманы жазгыла. Golden Delicious. Golden Delicious. Үчүнчүсү Сибир аймагы өтө сүйүп жеген Россияга экспортко биринчи номер 1 болгон Granny Smith деген алманы жазгыла. Granny Smith. Анан кейін 2 летний алманы жазгыла. 2 летний. Жайкы алма. Жайкы алма деп жазасыздар дагы. Буга Эрли Женева менен баягы акем айткан Галамасты жазгыла. Буларды Казакстан базары өтө сонун тартат. Казакстандын базары өтө сүйүп жейт. Эрли Женева Галамаст. Галамаст деп жазыла. Анан Куршап зонасы мына Фуркаттан баштап ана кызылга чейин биз сливага өтө басым жасашыбыз керек. Бул сливанын эң жакшы итальянский сорту бул Анжелино деген. Анжелино деген сортун жазылды. Анжелино. Анан кийинкиси болсо Стенлей. Бул дагы слива, Стенлей. Одон кийинкиси баягы немеде Кербендеги аксыдагы Венгерка деген. Ушуну жазгыла. 3 сорт слива жазгыла. Венгерка. Анан алмурут жазгыла. Жакшы алмуруттар. Биринчиси Williams деген бир королдун атына коюлган экен. Williams. Анан экинчиси Forel деген. Forel, EKL менен Forel. Үчүнчүсү Конференция деген ушул 3 сортту гана сурайсыңар, барып туруп ушул 3 сортто отургузсаңыздар, масса бардыгыбыз бирдей кыла турган болсо, багбанчылыкты. Ошондо бизге объем чыгат да. Анан кокон келес жазгыла 5 сорту. Кокон келести азыр Кытай деген аябай жакшы алып атат. Кокон келес биздин жерибизге дагы өтө сонун болот. Тем более полукарлиги сонун болот. Кордия деп жазгыла. Кордия, Регина, Самет,
Самет, Лапенс, Сифхарт. 5 сорт. Ушул 5 сорт дүниелік аренада өтө жакшы суралып, өтө жакшы жейилип атат. Ушуга аракет кылгыла, ушуну алган. Сифхарт. Өрік боюнча болсо Кордия, Вигоро Бурлат, Кордия, Регина, Самет, Лапенс, Сифхарт. Жазып алдым еді. Анан өрікке келдік. Өрікте Фаралия деген өрік бар. Фаралия деген. Итальянский сорт. Россияға өсіп отады. Өте соным болды Россияда. Суықты жақсы көреді екен. Бұдан құрғатса да болады екен бұны. Джем қылса да болады. И вареньяға соным отырады екен. Içinde, мына бізден өріктерді азыр көріп отырсыңар, мындай жесең içinde бір сетчатка шығып қалып отады. Бұл деген уже біздің өріктеріміздің көчөттеріміз жапайлаштырып, дарақты мөмөнün içine айда беріп отады да, ашықша энергия. Ошол үчүн азыркы сорт жаңылууга өткүлө. Ошол Фаралия деген өрүктү. Анан ананасовый абрикос деп жазгыла. Ананасовый абрикос аппак мындай өрдөк тукум деп коет. 1 килосы ошонуку Тажикстанда 10 сомон, биздин Кыргызстанда 80 сомдон оптум кетип атат. Ушуга көңүл бөлүлө, өтө сонун пул боло турган нерселерди айтып атам мен силерге. Азыркы мен силерге айткан сорттор дүйнөлүк дүйнө жүзүндө бардыгы тааныйт. Мисалы үчүн барып туруп, bir яшик алма апарып туруп, бир немеге чоң супермаркетке барып туруп, мына алманы алып коюң десең, анан сенен сурайт да, бул алманын аты эмне десе, сен айтышың мүмкүн да. Бул алманы да ойлонуп турам. Бул алма неме өзгөнүн алмасы деп коюшуң мүмкүн да. Бул деди өзгөнүн алмасы жок. Ондай немеде реестрге кирген эмес, садака болой. Муну биз сата албайбыз. Эмне деп жазабыз дейт. Десең анан албайт да. Анан Москвага барганда дагы биринчи катарда молдавский, азербайджанский, армянский камаздар турат экен, бар туруп анан өзбекский, анан кийин тажикский, анан акырында биздики турат экен дагы, анан биздин алмага барсаң кийизге ороп туруп, биздикилер кийизди аралаш дейт. Жөнүндөй багындай адырда гүлдөгөндөй дейт да. Ондай. Анан барып бул алма эмне десе, анан кийин bir жылы мына неме Асан агам менен Үсен агам экөө отуруп шу жерде улаган эле жазда ошонун алмасы дейт экен. Туура эмес, болбойт. Мына азыркы сорттор дүйнө жүзүндө Америкадан келген сорттор. Америкадан келип, өзү багбанчылык эң биринчи өнүккөн жери Америка. Гренни Смитти мына Семеренканы кайсы алмадан алып жасаган дейсиздер, улап. Гренни Смиттен чыккан. Гренни Смит алмасынан чыккан да. Бабушка Смит деп коет мунучу. Гренни Смит деген алмасы, бул 1800 канчанчы жылы чыгарган. Анан кийин Мичурини алып туруп, анан кийин ушудан анан Семеренке чыгарган да. Мана кышка мындай чыдамдуу алма деп. Биз мына Гренни Смитти ысык жака, Golden Delicious-ти, Redshift-ти ысык жерге отургузбагыла туугандар. Пөк болуп калат. Базарга өтпөйт болчу. Муну суук жерлерге отургузуш керек. Түшүндүңөр, суук мындай Star Крипсон каерде бышып атат. Мындай жесең кычыраган алма болгон жерде гана отургузула. Мына ата бабаларыбыз буга чейин эмне кылып келген? Ошону эле жасашыбыз керек да биз. Мына ата бабаларыбыз эмне багбанчылык кылган? Биз ошонун эле тамырын өзгөртүрүп эле поликарлик кылып туруп, 1 гектар жерге көбүрөөк батыргызып, ошол жерден көбүрөөк түшүм алган аракет кылышыбыз керек. Мына ушул биздин задача да. Анан дагы неменен бадамды жазгыла, президентский, королевский. Анан фисташканы жазып койгула. Фисташканы. Ол Ахмади деген сортту. Ахмади, ошол сортту караңыздар. Ахмади иранский сорт. Королевский, президентский. Ошо экөөнү жазып койгула. Анан да группадан көп маалымат бар, ошолорду таштаймын, ошолорду көрөсүздөр. Дагы бар. Неменин бадам менен фисташка бүткөн жок да. Анан шафталы менен нектарин бүткөн жок. Мына жерде неме бар эле, ошону ача албайт эмем, толугураак маалыматтык ошол группага кирип аласыздар. Нектарин дагы отургузгула. Нектарин дагы
өтө сонун кетип атат. Нектарындын 1 килосы Бишкекте 100 сомдон түшпөй атат туугандар. 100 сом, эң арзан алсаң 100 сомдон аласың да, оптовыйга барып туруп, бир ящик нектаринди койсоң, ошол 10 кило чыга турган болсо, ошого 1000 сом акча төлөп туруп алып кетип атасың. Нектарин дагы отургузула, шапталы дагы өтө жакшы. Шапталынын бардыгы эле поликарлик болот. Шапталынын бардыгы өзү поликарлик болуп чыкканда, шапталы өтө тез түшүмгө кирет дагы, анан кийин мына почти коконгилестай эле спросу жакшы да. Ошого аракет кылыңыздар. Эми жеке өзүңөрдүн багыңар боюнча суроолорду бергиле, түшүнбөгөн жерлериңерге да акырын айтып бере бересиз. Алып берип атат, сакоростап берип атат. Канчалык ишенич билбейбиз да. Алып келип атабыз. Алар эми бизге көбүнчө эле голден берип атат, семеренг берип атат, Star Crimson берип атат, Бойка деп берип атат, так. Анан башка айткан сортторду пока мен угал элекмин. Анан биз алып келип койгон крас дегенбиз, экендеринде 5-6 жыл, 7-8 жылга мотору өзү куурап калат. Частично. Булар тамырын кайсы эмеге улашып атат, гиляс кылып коем, же кара гиляс кулаганбы. Көбүнчө койгон гилястар куурап калып атат да, 5-6 жыл, 7 жылдан эле меме греднасына куурап калат. Анан кийинкиси маселе бул болезньдер боюнча. Бизде алмаларды көбүнчө эле щитовка түшүп атат. Щитовка түшөт, анан парша түшөт. Конкретный щитовкага кандай кылып борьба болуш керек. Кайсы дарыларды чачсак болот. Биринчи сурооңуз боюнча Могилевкага улайт да, кокон гилясты. Кадам жайда көбүнчө Могилевка деген алдагы өз дагы вишня, Могилевский сорту. Ошого улашат дагы, анан кийин Могилевка экиге бөлүнөт да. Курукта өскөнү бар, анан суудагы Могилевка бар. Эгерде куруктагынан уланып сизге келе турган болсо, куруктагы ол сууну сүйбөйт, а куршап зак билесиз. Дегеле көп жерибиз бизде суга жерге отургузабыз дагы, огород сугарылат да бизде. Анан ошондон ол суу көтөрбөйт. Суудан тартыш керек, onun үчүн наоборот. Суудан тартып туруп, канчалык сиз сууну азыраак берип неме алсаңыз, ошончолук ол өсөт, жакшы өсөт дагы, түшүм көп берет. Эми айырмасын оны именно ошол жасаган эле адам билбесе, ошону сурашыңыз керек да. Суу боюндагы Могилевкага уланганбы же куруктуку? Эгерде суу боюндагы Могилевкага уланган кокон гилястарды мына таштак жерлерге отургузуп алсак, алар сууну өтө көп жакшы сүйөт дагы, алар ошол жерде кургай берет да. Өзү дегеле өзү көчөт жасоо маданиятын бизде өзгөртпөсөк болбой калды аке. Себеби дегенде биз көчөт жасоо үчүн мындай эч жерде окубаган, жөнүнө питомник бузулуп кеткен, питомникте баягы повар болуп жүргөн болсо, же болбосо бир иш аткарып жүргөн болсо, ал дагы сразу өзүнүн жерине алып келип туруп алма урукту себет же кокон гилясынын уруктун сээп, онда мындай көчөт кылып чыгарып сата берет да. Бул дегенди токтотуш керек. Көчөттү дагы как мындай бир изделияны жасагандай специалист жасаш керек да. Полностью за и против бар жоон эсептеп чыгып туруп, ооруларына каршы иммунитеттерди вырабатывать этип туруп, анан кийин чыгарыш керек. Щитовка менен биз кандай күрөшөбүз? Щитовка менен биз тынбай эле ушуну мындай алдын ала мындай күрөшүүнү колго алышыбыз керек да. Биз деген щитовка түшүп кеткенден кийин анан кийин карап атабыз да. Бун деген мындай профилактикасы бар. Мына ачык таш деп коет бизде. Копарбыз. Медныйсы, железнийси бар. Ошону мына систематически постоянно чачып отура турган болсок, биз ошондон кутулабыз. Анан актөө акташ керек. Бак өзү эмнеге ооруйт, билесиңерби? Же күндөн ооруйт, же ысыктан ооруйт, же сууктан ооруйт. Же болбосо зыянкес түшөт. Ошол 4 эле причинасы бар. Ошол 4 причинаны арыла турган болсок, ошодон кутулабыз. А 5-инчиси болсо бул азык. Биз астына эч нерсе бербейбиз да. Астына мындай көбүбүз мына азыркы чыгып аткан сонун препараттар бар да. Тамырды күчтөйт, стволду күчтөйт, жалбырак күчтөйт, жалбырак менен бере турган дарылар бар. Ошолордун баардыгын биологический жагына ыктап туруп, ошого аракет кылышыбыз керек. Канчалык биз бакка биз көп көңүл бөлүп, ошол бактын астында көп иштей турган болсок, ошондой проблемалар бизде болбойт. Мына мен сунуштар элем, туугандарым, силер азыр бардыңыздарда мал бар. Малы жок, аз да. Анан ошол малдын кыгын эмне кылабыз? Биз жөнүнө алып чыгып эле бир жерге одара салабыз, эптеп кутулсак болду. Туугандар, бул 1 тонна малдын кыгы 15.000 сом кереше берет десем, силер мага ишенесиңерби? Ишенесиңер. Себеби
1 tonna 40'ka sizler 1 kilogram sölжан алып салып қоя тұрған болсаңыздар, ошону эмне 1 жылда баягы биогумус кылып берет бизге. Таза жер семиндик кылып берет. Мына огородубузда 40 тарак болсо, ар бирине ошол 600 килограмды бөлүп салып коелу, келерге бизде ору деген нерседен биз 80% кутулабыз. Канчалык биз ошонун түбүнө көп бере турган болсок, бизге ошончолук отдача берет. Мына бул деле живой организм, бул деле питаться кылыш керек. Мына ошон үчүн туугандарым, биогумуска өтө көңүл бөлүңүздөр. Биогумус бул келечектин мындай органика жер семиткичи. Бул аздан келип атат. Бирок Кудай кааласа убакыттар келет, ар бир үйдө Кудай кааласа өзүнүн кичине гана жеринде биогумус өндүрүшөт. Мен малина кылам да. Ошо малинам 2 жылдан бери жакшы мөмө бербей атат. Анан мен биогумусум бар. Өзүмө ылайык. Өзүм малдарыма, анан кошунанын малдарына анан гүлдү өстүрөм. Теплица. Ошо мага малина жөнүндө кичине маалымат бере аласызбы? Себеби бул малинанын обрезкасына көңүл бөлбөй койгонбуз да. Мына бизде дагы үйдө малина бар. 1 жыл эле 40 баа койсоң 2 жыл бербей коет да. Обрезканы жакшы кылышыңыз керек. Баягы эме болгондон кийин, түшүмүн алып ушуп бүткөндөн кийин, эме алгандан кийин где-то бир 40 сантиметр коюп туруп 40 ташташыңыз керек. Астын таза кылып тазалап, түбүн таза кылып алып чыгып таштап туруп, ошону анан баягы жалбырак болобу, эмне болобу, биздикилер сразу эле отуп кое беребиз да. Кичине яма кылып туруп, ошол жерге бардыгын топтоп туруп, ошого суу куюп туруп, үстүн пленка менен жаап койсоңуздар, бир 2 айдын ичинде кара кылып туруп чиритип берет. Ошону компостейт, ошону бергиле. Биогумусту мисалы үчүн сиз канчалык ошол малинага берсеңиз, мына быйыл берсеңиз, келерге уже аласыз да. Бул деген стволдон сразу берден салсаңыз да, берден малина кылып чыгарып бере койбойт да. 1 жыл күтүш керек. 1 жылдан кийин эми чыгат. Азыр обрезканы караңыз. Жакшы обрезать этип, кесип туруп, жакшы кесип, таза кылып кесип ташташ керек. Кессеңиз, анан кийин жаңы эме бүчүрлөр чыгып дагы астындагы азык менен малина боло берет. Малина деген эң жакшы нерсе. Малинаны мисалы үчүн майдын аягында бышып баштайт, ошо ойдон октябрга чейин сата бересиң да. Малина назым бир 30 сотик малинаң боло турган болсо, бир какабай жашайсың да. Анан сортун карагыла. Ба кармелита дегени бар, палана дегени бар, полька дегени бар. Ушуларды отургузула. Смородина отургузула, карагат отургузула. Карагат бизге жакшы болот. Карагаттын черный капитан, тисель, тибен деген сорттору келген. Аябай сонун уругу аз, жилеси көп ичинде. Ушуларды отургузула. Сиздики обрезкадан эле, башка эч причинасы жок сиздики. Топуракты дайындоо боюнча маалымат берип кетсеңиз, ар бир көчөт эккенде ошо топуракты биринчи дайындаш керек да, ошол боюнча бир маалымат берип кетсеңиз. Келгениңиз үчүн, маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Мен соң мындайча да, Жалпакташтан атым Арылбек. Бир 40 сотик жерде жаңыдан бак баштаган болчумун, ушу кадам жайлык багбандардан көчөт алып, анан ушу сиздин маалыматтарыңыз аркылуу мен катачылыгымды билип келдим да, бийде айдап салдым бактын ичигечи. Аралыгындагы 6-5 кылып алысыраак коюп койдум. Азыр эми ошону оңдоо жолунун арасына жаңы сорт эксе болобу, ушу жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз сурайчы. Мен Омар Жаңырсын. Мен бак кылдым эле да. Анан карлик эмес, полукарлик эмес, мурунку өзүбүздүн немеден семиренка, анан золотой грин эки түрүн эктим эле. Кышкыга жалбырактар түшпөй ушундай кесел болуп атат да, жаңы болгондон жакшы билбей ушуну түшүнбөй атам. Бул болгондо ошол сиздин жериңиздин семиздигинен эле. Башка проблемасы жок анын. Сиздин сурооңузга жооп, туугандар, жерди мына мисалы үчүн бир нерсени жасаардан мурун биз өзүбүздү ыңгайлуу сезиш үчүн бир комнатага киргенден кийин баягы комнатаны даярдайбыз да. Мындай бурулганда кеңири болсун, отуруп турганда потолокко башыбыз тийип калбасын дегендей кылып даярдагандай эле алманын дагы бардык эле көчөттөрдүн жашоо 25 жыл жашайт. Эң аз жашаганда полукарлик. Ровно бирге бир кылып туруп, түбүн дагы 1 метр кылып казып туруп, ошону алып чыгып ташташ керек. Бетиндеги 20 сантиметр слойду отдельный тазике салып бул жака коюш керек. Бетиндеги.
Ең плодородный часть только 25-20 сантиметров. Ошол эле болот. Ошо экскаватор менен эле каздырып алып таштап, ээлеп туруп, о тоодон алып келип туруп, банда кара топурак. Ошону салып, анын үстүнө анан кийин өзүңөрдүн баягы алып койгон биринчи топурагыңарды ээлеп алып туруп, ошону салып туруп, жерди шунчалык даярдаш керек. А биз болсо эптеп эле мынандай чукур казабыз дагы, тамыр батса эле болду, эптеп эле тыгып таштайбыз дагы. Анан кийин баягы тамыр ол жумшак нерсе да. Бул мындан эле бол годоюп баягы жерде катып калат да. Мына чырмалышып, кебиркелерде курап калганын барып туруп көрөсүң да. Давай касчы эмне болуптур деп карасаң, тамыр кадимкиде чырмалышып баягы жерде уртокмак болуп калган да, башында мына катып калган. Ошон үчүн туугандар, эч зерикпестен мына бирге бир казып туруп, алып жерди аябай жумшатып туруп, мына ошол жерде эң түбүнө керек болсо, эң мына түпкү катмарына шакша таштагыла. Баягы алмадан чыккан кыккандай шакшалар бар, ошолорду таштап, анын үстүнө топурак коюп, анан кийин эмени болсо, баягы аңды болсо до конца мындай кылып туруп. Биздикилер болсо алманы коет дагы мындай кылып коет. Мындай кылып. Андай эмес, яма болуп туруш керек, наоборот. Бул ловушка. Шамал болуп туруп, ол жерге жалбырак түшөбү, же бир чөп чарт түшөбү, ошол жерде чирип туруп, ошонун түбүнө чиринде болуп бара берет. Ошон үчүн жер даярдауда аябай ушундай скрупулезно мамиле кылышыбыз керек да. Жерди даярдап, анан кийин анализ сөзсүз чыгарыла, туугандарым. Биз болсо алманы эгебиз, алмабыз болбой калгандан анан анализ чыгарганы барабыз да. Ондой эмес, биринчи жердин анализин алгыла, жетишпеген элементтерин бергиле, жерди тозгула, сонун кылып мал кире албай турган кылып, схеманы койгула, аябай жакшы бир агрономдорду нанимать эткиле, барып туруп, полный консультациясын берип туруп, көчөттү ушундай отургузуш керек, чтобы ай дагы жакшы тийиш керек, күн дагы жакшы тийиш керек, шамал дагы жакшы тийиш керек, баардыгын эске алып туруп анан кылалы, туугандар. Мына ай жакшы тийбегенде дагы алма жакшы пишпай калат да. Айга, мисалы үчүн, мындай койгонсуз дагы ай мындай чыгып кетсе, бир эле бетине тиет дагы, биягына өтпөйт. Эгерде ошону алманын баягы уланган жерин мынаяка каратып койгонуңарда, ошондо алманын баардыгына тиймек да. Анан алма деген жакшы неме болмок. Анан сиздин сурооңузга жооп, баягы сиздин өзүңүздүн алмаларыңыз барбы? Эртеге булар чоңойгондон кийин сиз онун астына кандай алма эксеңиз дагы, ол көлөкө болуп калат дагы, баягы сары чөптөй болуп, күн тийбеген чөптөй болуп, ол кыйнала берет. Эми рас кылдыңызбы? Сиз ошону до конца алып кете берет. Жакшы багып, жакшы карап, обрезкасын жакшы кылсаңыз, где-то бир 5 жылда алманы мөмөгө киргизсе болот. Обрезкасын карасаңыз, мен жанында Бекболот деген бала жүрөт, азыр бүгүн неме ооруп калып туруп, ошол келбеди. Бекболоттун YouTube'га кирсеңиздер, баг өстүрүү каналы бар, өзү кадамжайлык жигит Бекболот деп. Ошого подписка кылып коюңуздар, баг өстүрүүгө. Тынбай суроо бере бергиле, тынбай жооп бере берет. И телефондору бар. Чалсаңыз, мөмөнү, даракты, мисалы үчүн эски высокорослый дарактарды дагы кайрадан жан берип туруп, баягыга башка сортторду улап туруп, тез мөмөгө киргиздирип атат да. Ушундай өзүнүн KGB деген бутоосу бар. Бул баягы түшүн бербей аткан кокон гилястарды да, ошолорду да оңдоп атат. Бекболот деген. Баг өстүрүү каналы, ошого кирип коюңуздар. Азыр номерин карайын. Азыр номерин бересиз. Мына бизде азыр мал көбөйдү. Азыр жаш болчу элде. Чоороктор вообще болбой калды, чөптөрчү. Аны оруп келсең мал жебейт азырчы. Каяктагы эле бир баягы үлпөң чөптөй бир аны оруп келген мээнетин бекерге кетип турат да мусоргачы. Ушуга чөптүн уруктары, азыр спарцет дегендер болот. Ушулар кайерден алсак болот ушулар? Ушулар тууралуу бир маалымат берип койсоңуз. Малина боюнча. Малинанын зыянкечтеринен анан кайсы малды себиш керек, кайсы дарылар себиш керек, анан кеселдүү тууралуу. Анан гиляс тууралуу. Канча түшүн берет, канча тонна берет, канча жылга чейин берет, канча жылда түшүн берет ошо. Биогумуз боюнча, сөөлжан багуу боюнча бир өзүнүн кеңешиңизди берип койсоңуз, кандай кылып өстүрөт? Ар бир районго барганда мен айтып атам да, эгерде мен айыл чарба министри болгондо кандай иштерди аткарат элем деп. Мына Өзгөн районуна эмне кылат элем деп. Өзгөн районуна эң биринчи мен
ушул илгертен ушул биздин ата бабаларыбыз отургузуп келген нокотту колго алат элем да. Бизде кайрак жер аябай көп, кайрак жерге нокот болот. Измирге барып сурадым, нокоттун 1 килограммы 900 сом экен, 950 сом, 1000 сом экен. 1 килограмм нокот. Барани нут деп коет, бунун өзү аты барани нут деп. Буну деген илгертен ошол европейцтер аябай жакшы жеген экен. Мына ошол эле бизден чыккан продукцияларды булар экспорт менен шугулданып канча иш кылып атат. Бирок ошол түрк туугандарыбыз бизге биз менен мамиле кылып, эгерде бизге эктире турган болсо, мына Өзгөн районунун бардык жерлерине мен нокот эктирет элем да. Нокот эктирип туруп, 1 гектарга 40 кило урук кетет. 1 гектарга 40 кило урук кетет. Мына ошол 1 гектардан болбоду дегенде, эң эле аз дегенде ошол 600 кило, 700 кило, 800 кило алса болот да. Бул деген 100 сомдон тапшырып атат азыр. 100 сомдон азыр нокотуң бар үйүңдө деп азыр таламай болуп атат да. А биз болсо дагы эле ошол Россия дагы эле ошол жакка кетебиз деп аракет кылып атабыз да. Эгерде мен министр болгонумда Өзгөн районунда мен 7 чөптүн түрүн алып келет элем. Эң биринчиси сорго, суданка, суданская трава, люпин, рыжик, румикс, топинамбур, амарант. Ушул чөптөрдүн азыр Европада аябай шунчалык сонун пайдаланып атышат. Булар деген чылгы эле урук болот экен да мындай. Анан ушул Өзгөн районуна мына таш кескендей кылып туруп, ташты кесип, жөн эле лезвия менен тилгендей кылып тилип атпайбы ташты. Ошондой кылып туруп, өтө чоң баягында комбикорум чыгара турган бир завод ачып берет элем да, ошол чөптөрдү аралаштырып туруп, сбалансированный корм кылып туруп, чоң малдардын бардыгын, жылкы-пылкын бардыгын жок кылып туруп, жерде сүттүү эчки бактырат элем. Зейненский эчки бар. Бир эчки 5 литр сүт берет. 5 сотык жерге 50 эчки батат. 10 уйдун жегени 50 эчки жейт да. Мына шунчалык эме. Анан буга ушул Nestle деген компаниянын представительдери менен сүйлөшүп туруп, мына Өзбекстандан ошолор эчкинин сүтүн 1 литрин 170 сомдон алып атат. Мына өзүм бир туугандарым бардыгын ошого өткөзүп коет элем. Мына мен министр болгондо. Жеңил эле, эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул жерде мына биздин өзүбүздүн мына башчыларыбыздан да кетип атпайбы? Башчыларыбыз ушулардын бардыгын билип турат да, көрүп турат. Заграницага барып атат булар. Тынбай барып атат, бар жокту көрүп атышат, бирок ошону практика жүзүндө алып келип бизге мына үйрөтпөй атат да. Мына жашоо кыргыз үчүн мындай татаал болбош керек. Кыргыз ушундай сонун жерде жашап, Кыргызстан эли мындай кыйналбаш керек. Биздин башчыларыбыз бизге бар жок шартты коюп бериш керек. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына жерде түбү жок көлдү ким билет мына жердеги? Түбү жок көлдөн төөчүгө суу тартса болот, телевышкага. Телевышкадан ошол жерге БСР коюп туруп, ылдый көздө туруп, айдап туруп, ушуягын бардыгын бадам менен мисте кылып таштаса, мына өз ошол Куршак, Шерали, Кароол бюджетине жыл сайын канча миллион сомдон акча түшүп турат эле. Бир эле ошол бир той кылып эле биз эмне канча миллиондогон акчаларды коротуп коюп атабыз да. Өзгөн районунда шунчалык жер көп, бош жаткан жер шунчалык көп, кайрак жерибизди 30 жылдан бери көрө электерибиз бар да. Кайрак жерибизге бара элек биз көбүбүз. Анан биз эгерде иштебесек, биз өзүбүз аракет кылбасак, бизге ким берет? Мына биздин мына башка мамлекеттерден май, масло, баягы суу майларды, семечка майларды ташып аткан, кант ташып аткан, ушундай бардык ушу бизнесмендерибизге айтар элем. Базарды көп, базарга аракет кыла бербеңиздер туугандар. Мунун көрөктө өзүбүздүн өндүрүшкө дагы аракет кылыңыздар. Качан Кыргызстан өзүнүн өндүрүшүн көтөрмөйүн, биз карыздан кутулбайбыз. Бул деген анык сөз. Ташып жеген тойбойт дейт. Мына биздин өзүбүздө канчалаган гектар жерлерибиз турат. Мына жерде масло завод турат. Сафлор алып кел деп атат, биз сафлор сеппей атабыз. Туурабы?
таяр уругун берем деп атат. Мына аталып grup. Biz ошого неге аракет кылбай атабыз? Себеби дегенде маалымат жок да. Мына ошо аталып grup постоянно ушундай кылып туруп, чогулуштарды өткөзүп туруп, уруктап келип кабыл менен нерге түшүрүп коюп туруп, сиздин канча жериңиз бар, мынча жериңиз бар. Мына уруктап алым, канча жериңизде мына айдап берген дагы акча, мына дагы акча деп туруп, ошондо спонсировать эте турган болсо, сафлор мынаяктын бардыгы сафлор болуп кетет эле да. Заводду курду мынча миллион сомго. А бирок иштетүүгө келгенде эмне? Сырье жок, бир ай иштейт дагы, майды сыгат дагы токтоп калып атат. А бул кандай завод болду онда? Туурабы? Мына эл менен мамиле кылышты билиш керек. Мына бул жердин Руардын ушул өнүктүрүү, мына Өзгөн районунун агро өнүктүрүү бөлүмүнүн адамдары менен мамиле кылыш керек. Оңой эле, туугандарым, биздин мына кризистен чыгып кете турган эмебизге илим эле керек. Калганын бардыгы бар, жер бар, суу бар бизде, иштей турган адамдар бар, ошону окутуу жүргүзүш керек да, тынбай семинарлар болуп туруш керек. Тынбай, бүгүн мисалы үчүн канча нерсени үйрөндүңөр, канча нерсени түшүндүңөр. Биз деген булар билгендин 1%-ын да билбейбиз, мына буяктар билген. Булардын билими пайдаланыш керек. Булар шуну элге бериш керек. Мына ушундай айта. Анан сиздин сурооңузга жооп. Аке, кокон гиластын эгерде турецкий сортун отургуза турган болсоңуз, уже 3-жылы түшүмгө кирет. Болбоду дегенде гилас 40 килограмм аш берет. Уже 5-6, 7 жылдары уже күчүнө киргенден кийин 40 кило берет. 1400 батат 1 гектарына. Малина боюнча эжеге айтып кеттим. Бунун обрезкасын караңыздар. Зыянкечтер менен күрөшүүгө бүгүн Индира келбей калыптыр. Азыр бизде кичинекей эле бир нерсени байкап кала турган болсок, биз сразу барабыз дагы скор, тайфу же каратени септиштейбиз да. Бул ушунчалык зыян да, биздин ден соолукка ушунчалык зыян, биз аны билбей атабыз. Мына ушул күрү чеккен туугандарыма дагы айтам, гербицидти көп ончолук сала бербегиле. Мына анализге алып барып тапшырып атат да, Германияга дагы, башка жакка дагы экспорт кылайлы деп аракет кылып, африканский черный риске окшош туруп, биздин көрүнүшүн көрүп туруп, алайын деп аракет кылып атышат. Барса эле баягы остаточный процент химикаттыкы болсо превышает допустимые нормы 700 раз деп атат. Чылап эле коюптур да, элестеткиле. Биз оны болсо биздин ашказаныбызда здоровье экен дейм, баягы уруп атабыз. Немиздер айттыр, буну жемектирсин жанына турганы болбойт экен. Туугандарым, гербицидти азайткыла, тегеле уже нормасынан, мисалы үчүн карап иш кылгыла. Бул деген 3 күн, 4 күн калат алма теришке. Мына көп туугандарыбыз. Бир нерсе чыгып кетсе, сразу барып туруп баягы химикат менен протравка кылып таштайт. Анан барат дагы таможнядан чыгып калат. Кайра арка бир яшик сиздин алмаңызды деп 18 тонна алма арка кайтат да. Мына ошон үчүн бияктардан сурагыла, нормасы канча, азотту биз өкүртүп салабыз. Өзү допустимый нормасы 70 кило, 90 кило гектарына допустимый. Бул жерде азыр 400 кило, 500 кило ургандар отурат жаныбызда. Булардын бардыгы биздин организмде калат. Biz onu özümüz jеп atабыз. Бұл өтө чоң зыян туугандарым. Ошон үчүн энтомофаг деген чыккан. Бул энтомология илими. Бул деген зыянкечтер менен ошол зыянкечтердин душмандарын өзүбүзгө дос кылып туруп, анан ошолорду зыянкечтерге каршы иштетүү илимин энтомология илими деп коет. Энтомофаг деп коет тигилерди. Мен мисалы үчүн азыр багбандар айткилачы туугандарым, силер баягы бир кара болуп туруп, мындай шакка катар тизилип алгандарды көрүп атасыңарбы? Колуңар менен мындай кылсаңар кан болуп атабы? Ошо эмне? Кровяная тля деп коет буну. Бул тля. Аны эмне алат? Аны мисалы үчүн бардык дарылар себепкөрлөр эч нерсе ала албайт. Аны афилинус деген бир ошол Ысык көлдө бар. Bu yakta çok eкен, bir yerde 4 eкен, al yerde 5 eкен, Afilinus menен. Afilinus'ta bir ele jolu ap geliptir, oşo bakka bir yerine beylap koysanızlar, oşonun özünün kasetası olur. Boldu, sizler Kravinaja Tliadan 1000 yılga kutulasınlar. Vaşa gelbeyçilerge. Bir ele jolu ap geliyor, 160 son boş onda eken.
А биз болсо ого деген 1000 сомдон, 10.000 сомдон, канча сомдон дарыны себип атабыз, ого таасир бербейт. А бул болсо бул Афилинус деген чымын кадимкиде учуп чыгат дагы баягылардын уясынын ичине кирип барып туруп, баягыны чагып, өзүн өлтүрүп, ошого өзүнүн жумурткасын коет да. Өзүнүн мезгили бар. Мына кичине кылып тукум койгон мезгилде ошо Афилинус коет. Анан өзү бир аз чоңоюп кеткенден кийин 1 сантиметрлик курт болуп Габрабракен дегени бар. А Габрабракен дегени ол чоң эле чымын болот экенде, кадимкиде олар менен алышып, олар чагып, башын тиштеп, жеп, ошентип күрөшөт экен да. А бул деген бул бардыгы табигый жолунда күрөшүү. Бир дагы химиясы жок күрөшсөк болот. Ошолор мен айткан триходерма, Габрабракен, Афилинус, Амблисеус, yana Златогласка деген ушул 5 энтомофаг бизге билинген жана билинбеген 800дөн ашык бизге зыян берген ошол зыянкечтер менен күрөшөт экен да. Кадимкидей күрөшөт экен. Мына решение Алла Таала бир эле зыянга 800 жардамчы жиберет да. Биз болсо ага чыдабайбыз дагы, эмне кылабыз? Протравка кылып беребиз. А химия деген бул деген биздин эң биринчи генофондду жок кылып атат. Генофондду жок кылып атат. Барып биз тукумсуз болуп калышыбыз мүмкүн экен да. Бул дарылар жөн келбейт да, туугандарым. Силер мисалы үчүн сеп атасыздар. Эртеси күнү карасаңыздар эле баягылар өлгөн эмес, кайра күчтөнгөн, дагы себесиңер, дагы күчтүүрөөкүн себесиңер. Бул деген всемирный бизнес бул. Бирок бизнес жасап атат ушул химикаттар менен. Биз аны түшүнбөй атабыз. А бунун решениясы өтө жеңил. 1 гектар жерде ушул мамлекеттик органика департаментинин препараттары менен жана ошол энтомофагтары менен дарылай турган болсоңуздар болгону бир 2000-3000 акча эле кетет. А 1 гектар жерге биз канча акча кетирип атабыз, Туурабы? Мына ушуга көңүл бөлүңүздөр, туугандар. Жөргөмүчтү алат экен, стеклянканы алат экен, именно баягы сиз айткан малинанын зыянкечтери менен күрөшөт экен, карагаттын зыянкечтери менен күрөшөт экен, алманыкы менен күрөшөт экен. Бар жон, эч ким ала албаган систематический баягы постоянный карантинный зыянкечтер бар го, ошолордун бардыгын жок кыла алат. Силер ушуга көңүл бөлгүлө. Болгону эле ошол эмеге барсаңыздар, эски мясокомбинат бар эле го, о ХБК жакта. Ошол, Ошто. Ошол жерде булардын контору, эски мясокомбинатта. Баягы немеден Кара Сууга кетип атканда топ базада түшүп калып туруп эле жөө өтө койсоңуздар болот. Маршрутка менен барып эле, бири алып келип койгула, алып келип туруп эле, мына кассетада болот, алып келип туруп эле, немеге коюп коесуздар, малы келгенде алып чыгып туруп эле, бузуп туруп эле, баягы ар жерге жыртып эле илип коесуңар болду. Дуу этип эле 2 күндө учуп чыгат экен дагы, анан кийин булар дагы издеп жөнөт. Кадимкиде баягы американский кинолордо баягы мындай беспилотниктер издейт го, мынтип селде. Учуп барып туруп эле, кармап туруп эле ошол жерде же личинкасын жок кылат, же өзүн жок кылат, же тиштеп ошол жерде неме кылып, чагып, парализовать этип, өзүнүн жумурткасын коюп, ошондо бул көбөйүп кете берет. А сразу эле силер мисалы үчүн химия кылдыңарбы аркасынан? Ошолорду да кошо өлтүрүп коесуңар. Мына бир эле зыянкечти деп силер бизге пайдалуу энтомофагтардын 800дөн ашык түрү бар өзү жаратылышта. Ошолордун бардыгын жок кылып берип атасыңар да. Ошого туугандарым, силерге суранамын, энтомофаг менен үстүн дарылагиле, астына болсо биогумус бергиле, мына силердин ошондо органикалык жасаган эң сонун багбанчылыгыңар ошол болот, дыйканчылыгыңар. Жок, алар алма жебейт, алардын немеси жок жебейт, алар алмага эмес, алар именно ошол зыянкечтер менен эме кылат. Баягы көч бар го, мындай кызыл. Божий коровка деп коет. Ал дагы энтомофаг да. Ал дагы көптөгөн биздин зыянкечтерибиз жет. Мына ошол божий коровканы кадимкиде багып, көбөйткөндү үйрөтүш керек да балдаргачы. Бир деген кичинекей эле бир зыянкечти деп биз плодожорканы жейт булар. Анан кийин баягы вишневая муха деп коет. Бизден Кытай неге эмени албайт? Кокон гилесибизди. Себеби дегенде мында жарганда ак курт чыгып калып атат да. Ак курт ол эмненин баласы? Ол вишневая муханын баласы. Вишневая муха тууган кезде ошол не бир энтомофаг койсоңуздар, ошонун личинкасын жеп коет дагы, ичине курт кирбейт. Болду, кетти. Экспортко чыгара беребиз, коркпой. Оңой эле. А силер оны ол ичине тууп койгондон кийин силер айны дегенде
ошол кокон гиласты жулуп туруп анан химияга салсаңар дагы өлбөйт ол. Болду, ол кирип кетти. Анын болгону ошол энтомофаг кирип туруп ошону тынчытып чыгат. Onun özünün nemeleri var, grafikleri var. Misal için aprelde уже bayağınday çımın çıkan malda уже koyulup başladı. Özünün nemesi 15 gün interval menen. Misal için 15 gün murun misal için gabra bırakındı koysanızlar, anan keyin zlata glaskаны koyasızlar, mıntı durup keçki küzgö çeyin terley veresizler. Anan buday, arpa ekken bir tuğandarım обязательно uşulardan trichodermin bugün trichodermin menen bialignin degen iki preparatı var. Glikovina çok da otağız da bizde bizdin nemelerde budaydı tartsan navayla java turgan nan çıkpayt da. Sebebi degende glikovina çok. Bu glikovinаны ne 40'tan жоғары kılıp veretken. Kadimki deyle bu Kazakistan'dan gelgen birinci sort bayağı aliya maliya degen undardı çıkara öğretirgen buday bolup kalatken. Şol üçün trichodermin menen bialignininde sözsüz arpa menen nemege sevingizler. Anan kim bunday özünün pogrebi bolsa, je bolsa podval bolsa, alma saktay turgan жерди дагы сөзсүз trichodermin menen обработка кылып койсоңуздар, ошол жерде грибковый болезньдер болбойт дагы. Алманы мындай карасаң, мына паң жыттанып атат го алмаларыбыз. Ошол болбойт да. Таптаза болуп турат. Сиз Абдулла Капарович, мен Өзгөн мамлекеттик сорт сыноо станциясынын директору Батай Дүшөн. Азыр эм сиз айтып аткан баягы Ишкаванда бул жерде деп полукарлик эмелер бар деп атасыз го, көчөттөр. Анын баягы оорусуна, анан кийин баягы түшүндүүлүгүнө ким гарантия берет? Анан азыр эске алып турсаңыз бир 2 суроом бар да, катар эле берип кое берейин да. Анан аны текшерген бир эме барбы өзүбүздүн министерство жактан? Анан биздин айылда дагы бир 2-3 гектар жерге бирөө карлик деп экти да. Ал 3 жыл болду да мен билгенден, түшүмгө кирелек. Анан элдин азыр суроо талабы көбүнчө эле алмага эмес, кокон киласка болуп калды да, көчөтүнөчү. Анан мен да көчөт чыгарам да, жылына бир 4000-5000 чейин көчөт чыгарам. Анан полукарлик эмес, высокорослый. Анан сасык кайыңдын жапай уругунан, анан сиз айтып аткан алмуруттун, анан эменин дичка өзүбүздүн алмалар бар, ошонун уругун сээп, мисалы августтун эмесинен 20-сынан сентябрдын 10-на чейин улайбыз да. Мына былтыр сепкен көчөттөрүбүздү кийинки жыл ошондой улайбыз. Анан улаганда мисалы азыр сиз айтып аткан ошол азыр Лейлек тарапта баягы сууну көп талап кылган, анан кийин талап кылбаган дедиңиз да. Кокон килас, кара киластын. Анан биз деле азыр сасык кайынга уласак жакшы эме болуп атат. Кармайт да. Бирок баягы кокон килас чоңоюп кетет экен да, сасык кайыңдын эмеси тамыр жагын ичке болуп, элдин ишеничинен кетпейин деп ал нерсени токтотуп, кара киласка уласак, жакшы кыйыштырганда албай атат. Эмечи? Анан сиз айткан баягы алмурутту сортторун айтып кеттиңиз да, мынаны эккиле, буну эккиле да, ошол сорттордун арасында биздики да бар да, билемиз дедиңиз. Анан Күләлә, Лесная красавица көп бир 7-8 сортун улайм мен да, бирок высокорослый. Анан бирок мисалы алманы көбөйтүп эме кылып атабыз, ошо збыт маселеси да. Мисалы биздин айылда баягы Крымский зимний деген жакшы алманын сорту бар да. Мына өзгөндө деле базарда аябай сатылып атат. Эмечи ошол бир бөйрөгү кызыл, сары алма да, чоң алма. Эмеси да баягы Семиренкаларга караганда дагы андай эмеси жакшы да, урунду болсо да кичине өзүн кармап, анан шире болбой ушундай эме кылат да. Збыт маселеси кандай болот, ким жардам берет? Анан кийин мына мисалы былтыр пандемияга байланыштуу мен мисалы көчөттөрүмүн мына жаңы айыл өкмөттө түшүп аткан мектептерге бердим. Мына Адырда, Баурда, анан мисалы мына рай администрациянын бул жерине бак кылып бердим, бирок сууга жакшы келбегендигине байланыштуу бул жерде болбой калды. Мына жаздын алдында жакшы сөз болду. Абдулда рахмат келип мындай бардыгын түшүндүрүп берип атасың. Бул өзү бак биздин районда азыр 280 миңден адам ашып калды. Бизде эми баягы зона боюнча төмөнкү зона, ортоңку зона, жогорку зона болуп, ар кандай сорттогу баягы бактын мөмө жемиш бактардын көчөттөрүн алып отурса болот да. Бизде мурун эң жакшы болгондо 150 миңге чейин көчөт сатып жүргөнбүз.
Анан кийин акырында баягы талап начарлап көчөттү эч ким албай койгондо анан 2 жылдап 3 жылдап куурап ордунда. Анан баягы токтотуп коюп, эми bir 3-4 жыл болду, эми баштап атабыз азыр кайтара. Баягы мурунку парадискалардын бардыгы жок болгон. Азыр эми жаңыдан баштап атабыз. Парадискалардын бардыгы айрыкча полу карлик боюнча. Карликти да эккенбиз. Карлик бизде да болгон мурун 1 гектар. Бирок карлик бизде эмнегедир өзгөндө мындай бир жакшы до конца эмеге жетпейт да, себеби баягы жакшы алган жылдары ар биринин түбүнө столбогой болсо, али шамал болгондо кайсы жагына көп алса карлик, ошол жагына жыгылып калат дагы, ошол боюнча көчөттөн жок болуп калган нерселер болуп атат да. Ошон үчүн бизге эң жакшы азыр полу карлик менен сокурослуй. Биз эми азыр быйылкы жылга 3000-4000 тегерегинде болот. Эмдиги жылдан баштап 7000 анан 10000 деп өдөгөздө ошо полу карлик боюнча кетет да. Биринчи биз ошол жана улай турган эмени биринчи матышный эмени сәл көбөйтүп алышыбыз керек да. Оштун карантиндик службасы фумигация кылып киргизилген көчөт. Көчөттөрүндө сөз жок. Жакшы көчөт алып келишет. Ал суроого жооп, анан экинчи айткан сурооңузга да эми мындайда пока бизде азыр инвентор лаборатория жок да. Инвентор лаборатория жоктугуна байланыштуу биз силерге тамыр чыгарып бере албай атабыз да. Эгерде биз силерге тамыр чыгарып бергенде 106-подвойду. Именно сиз азыр крымский алманы улап туруп өзгөн боюнча тарката турганбыз. Мына Өзбекстанга да киргизгенибизде канча миллиондогон киреше болмок да. Бирок бул проблеманы чечсе болот. Мен өткөндө сүйлөштүм, 60 сомдон голландский подвой сүйлөштүк. 60 сомдон голландский подвой 106-чы М106 подвой сүйлөштүк. Полукарликке. Анан bir машинеде 200.000 подвой келиш керек экен да. Bir машинеде. Ошол Кыргызстанга келип, растамошка болуп, жол киресин төлөп, бардыгы неме болуп туруп, силердин ошол питомнигиңерге түшүшү 60 сомдон болот экен. 60 сомдон болсо ошол культурный сортун прививать эткениңерде эми жерге эгип, андай мындай услугасы, андай мындай менен карап берип, тияк биягы менен элге силер полукарлик голландский үстүндө биздин культурный сорт менен силер где-то bir 120 сом, 130 сомдон сатсаңыздар болот да. Өтө жакшы кетет. Деген тетиги эмеден эч кандай айырмасы жок болот да. Биз алып келип аткан 5 евролук көчөттөн ише. Анан ошол эле кезде алмуруту бар экен, ошол подвой, алмурут бар экен, сиз айткан. Ошонун үстүнө бул жакта уже Williams келген, конференция келген, Форел келген, ошолордун эле бар бутактарын кесип келип туруп эле кышта саласыңар дагы, жаздан апрелде улап туруп чыгарып кийинки жылга даярдасаң. Анан мисте бар экен, мисте, жакшы мисте бар экен, бадам бар экен, анан слива бар экен. Где-то bir 12 позиция бар экен да. Жалаң 106-чы подвой экен бар дагы. Ошого 100 ошондо 12 миллион сом каражатты ошону бөлүп туруп алып келе турган болсоңуздар, ошондо силер 200.000 көчөт мына Өзгөн районуна 1,5 жылдан кийин ошо берсеңиздер болот да. Мына ушуга көңүл бөлгүлө. Азыр эми бар жок ушул биз деген мамлекеттен мындай саясатты жакшы кылып берсе, калганын эл кылат эле да. Мына ушуну суранат элек, мына Өзгөн районунда байлар аябай көп. Көрүп атасыздар, той кылып атабыз. Тойлордо белинип калат экен. Минген машинесинен жашаган үйүнө билинет экен. Толтура байлар бар. Мына ошол байлардын бардыгын башын бириктирип туруп, жанагы ишти аттакураке колго ала турган болсоңуздар, Өзгөн районунда көчөткө муктаждыкты бир топ чечип коет элеңиздер да. Бул подвой, голландский подвой дүйнө жүзүндөгү эң баягындай признанный подвойлар да булар. Мына эң кымбат, жакшы көчөттөр ошолордон чыгарып атат. Биз эмес, Өзбекстан ташып атат буну. Казакстан алып келип атат, Россия алып келип, ошондо өздөрүнүн питомниктеринде жакшына кылып стерильный столдо билесиз өзүңүз. Утур эмени дезинфекциялап, кыркып, чтобы бирине эме кылып туруп, багы подвойдо эч кандай чатак жок. Мына өзүбүздүн привойдон неме болуп калышы мүмкүн да, ошону дагы дәрилеп туруп, анан кийин уласаңыздар, сонун көчөт чыгат. Ушул менин жообум. Дагы суроолор болсо?
Суроолор болбосо, ондо бүгүнкү ушул жыйынды болду. Сөлжан боюнча айтып берейин. Болду. Туугандар, Сөлжан бизде азыр Кыргызстандагы өзүбүздүн Сөлжандарды баягы дождевой деп коет экен, орустар, дождевой. Жамгырдан кийинки Сөлжан деп коет экен. Анан дагы бир Сөлжан бар экен, бул ушул биздин чүйдүн Сөлжаланы менен калифорнийскийди аргындашып туруп, ону деген старатель деп ат коюп туруп, он сорт экен. Ал дагы жакшы иштейт, старатель, калифорнийске окшош. Анан үчүнчү сортту бул калифорнийс, навозный червь деп коет экен. Бул ушул Калифорниядан бир окумуштуу аргындаштырып чыгарган Сөлжалан экен. Бул болгон ушул иш аракети ушул чиринди жейт экен, кык жейт экен. Анан ушул 1 килограмм Сөлжан күнүгө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет экен бизге. 600 грамм биогумусту биз мисалы үчүн ошону менен где-то бир 10 помидорду мындай баксак болот экен. 10 помидор. Бир эле Сөлжандын кылган иши. Анан туугандар, бул калифорнийский Сөлжан 24 саат иштейт. Уйку дегенди билбейт экен. Өзү 1 грамм болсо дагы күнүнө 1 грамм кык жейт экен. Өзүнүн веси менен тең азык жейт экен. Өтө продуктивный экен. Анан бунун көбөйүшү эң аз көбөйдү дегенде, мисалы үчүн бир Сөлжан 1 жылда 150-ге көбөйөт экен. Эң аз көбөйдү дегенде. Эгерде шарты туура келип кала турган болсо, 2 Сөлжанды 1 ящикке бага турган болсо, жылдын аягында эсептесең 1,5 миң Сөлжан болуп көбөйөт экен. 1,5 миң, шунча тез көбөйөт экен. Шунчалык тез көбөйөт экен. Анан кийин дагы бир жери экономический жерин айтып кетейин. 1 килограмм кык мисалы үчүн 1 сом боло турган болсо, Сөлжан жегенден кийин ошол автоматически 12 сом болот экен. Минус 1 сомду чыгарып таштайт экенсиңер 11 сом киреше. Бул деген 4000 канча процент киреше берет экен. Бир эле немеси. Бир эле Сөлжан ошончолук бизге киреше берет экен, 1 килограмм Сөлжан. Анан Сөлжандын жеген азыгы бул ушул бизден калган бардык биологический, органический отходдордун бардыгын жей берет экен. Мисалы үчүн алманын божогун таштап коесуз, коондукун таштап коесуз, пияз, картишка, эмне ушул органика болсо, анан огороддогу баягы отоо чөптөр бар го, ошолорду ору алып келип эле үйө берет экен, ошо чирисе эле жей берет экен. Анан бул сууну аябай жакшы көрөт экен, бунун дем алуу системасы суу менен экен, нымдуулук менен. Эгерде нымдуулук жок боло турган болсо, бул өлүп калат экен. Анан бул канчалык баягы нымдуулук канчалык жакшы болуп, эме болгон сайын бул жоноруп, анан кийин баягы кызарып, мындан да кып-кызыл болуп калат экен. Значит, жашоо жыргал деген экен да, ол белги. А эгерде анан кийин суу жок, мындай кыйналып, азык мындай аз боло турган болсо, баягы ичкерип, мурунку баягы малек эмесинде состояниясына кайра келип калат экен, арыктап, арык болуп калат экен. Бул деген жашоо кыйынчылык деген экен. Суу жок болуп атат, же азык жок болуп атат деген сигнал экен. Сөлжан балалыгы жердин жашын ушунча коюп эметип, ошо баягы кыркты салып, койдун кызы деле болот. Азыр айтып берем. Эмени туугандар, биздин шартта 1 метр оюштун кереги жок. Нарында 1,5 метр ойса болот. Бизде 50 сантиметр. Анан жалаң эле жерге жасайсыңар. Буга эменин кереги жок. Бетон, сетон, мындай арматура кылып, мындай неме кылсын кереги жок. Бирок эгерде кааласаңыздар, өзүңөргө баса турган дорожкага мындай бетон куюп койсоңуздар болот, чтобы аккуратный болуш үчүн. Анан түбүнө мүмкүн болушунча ушул малдан калган чириген чөптү саласыңар. Мына немеси размерин мисалы үчүн 4 метр ени. Анан узунасын 10 метр кылып жазагыла, анан ошол жерге 10 тоннадан ашык кык батат. Мына ошол жерге анан аябай суулайсыңар кыкты. Койдуку, жылкыныкы, уйдуку үчөө боло берет. Аралаштырып салсаңыздар 10 сонун болот. Салып туруп анан кийин туугандар, ошол Сөлжанды салганда бал жыратып бир жокко салбаңыздар. Кийин багы ким каякта жашап атканын билбей каласыңар. Мына бир жактан салсаңыздар, ошол жерде гана сугарып тура бересиңер, мынтип казып көрсөң Сөлжан берге жетип калган болсо, бул жерге да суу коясың. Акырын тияктан жеп келе берет өзү, бул жакка.
Бул жака акырын жеп келе берет дагы, баардыгы уш жагына топтолот анан кийин. Бул жак уже даяр, алып огородко сепсеңиздер болот, алмага салсаңыздар болот. Бул жакта иштей берет да. Буну шагающий грядка деп коет. Буну баягы ээлеп отурбайсыңар, эменчи. Биогумусту чыгарам, чөл жанында бөлөм дебейсиңер да. Бул шагающий грядка өзү салганыңардан кийин 4 айдан кийинкиси уже 2 метри даяр болот. 4 айдан кийин ошону биогумустун алып беймарал иштете бересиңер. Шагающий грядка кылган эң выгодный да силерге. Бизге дагы. Биз мисалы үчүн шагающий грядка эле кылып коебуз. Сал коебуз, бул жагынан өтүп өздөрү даяр болуп калат. Бул жагын ээлеп туруп, килограмм 25 сомдон саттык. Былтыры 40 тонна саттык. Аябай жакшы болду. Мына быйыл дагы Кудай кааласа. Iya. Неме? 44 ай жаткан 40 болуш керек. Мына мисалы үчүн сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Мына марттыкын салбайсыңар, немедикин февралдыкын салбайсыздар, январь. Мына 4 айлык 40 кетет. Анан 2 жылдан өтпөш керек. 2 жылдан өткөндөн кийин жей турган азык калбай калат. Чөл жанга уже керек болбой калат. Куйган жакшы экен. Себеби эки тараптардан алиги талдын тамырлары келип калышы мүмкүн. Анан ошондо кырк алыш кыйын болуп калат экен. Мен өзүм практически жүзүмөн айтып берейин. Анан мен яма коюп туруп, анан ошол эменин койдун кыгы мүмкүн болушунча 6 айлык кылып салган жакшы экен. Себеби койдун кыгы күчтүүрөөк келет экен. Анан кийин ошо жылкынын кыгы, эмен кыгы, анан мынабы кийимиңер ХБК болсо жей берет. Даже сөктү да жей берет бул сөздөн. Хыбыны гана дейт. Анан таш эме жанагындай терисин деле, жүндөрүн деле жей берет. Таш эме ише, анан кийин багындай пластическийлерди жебейт. Анан биз огороддогуларды жазында күзүндө эмелер жалбырактан өртөй алган, ошону деле апарып туруп, ошо 4 айлык алып аралаштырып туруп кошо берсиңер. Боло берет. Эч жака качпайт. Самый главный бул жерде азык жок болбосо эле качпайт да. Азык эле болуш керек. Дайыма 40 болуп турган жерден чыкпайт булар эч жака. Чыккан жакта дагы мисалы үчүн жерге баккан менин ниндилерим бар. Баягыларды полный тазалап алып туруп, сөлжан болжаны менен башка жака жылдырып туруп, анан кийин баягы жерге жаңы кыкча салса дагы чыгып туруп дагы жей беришет экен да. Ошо баягы нымдуулук издеп гана кирет да. Су чыгып кеткен жерге любой эле тамыр да чирий берет да. Гилас деле, алма деле бар жок чирий берет. Кармабайт да. Мен бадалды эгип көрүңүз. Мен мына баягы кимде эгерде шор суу анан жери дагы шор боло турган болсо, биз ого крыжовник дегенди сунуштап атабыз. Крыжовник деген бул да бадалдуу. Бирок немеге караганда, алмага караганда кымбатыраак кетет. Алманы мисалы үчүн 40 сом, 50 сом сатсаң, крыжовниктин баасы 100 сом. Багы мындай интернеттен ачып карасаңыздар, крыжовник деп. Мындай дарбызга окшош болот өзү, түсү. Жап-жашыл болот, кызылы бар, сарысы бар. Бирок вареньясы укмуш болот экен да. Анан туугандар баягы бак отургузам деп мындай акчасы жок болуп, мындай финансовый жактан кыйналып аткан адамдар, силерге мен сунуштайм, карагат отургузгула, малина, ежемалина, брусника, морожка, черника, голубика дегендер бар да. Укмуш акча болот буларчы. Мына голубиканын 1 килограммы 450 сом, 500 сом кетип атат. Акмак болуп алма отургузуп отурасың дейт. Ол кышка сактайм деп анан мындай деп. Канжаңга апарам. Туруп, тайяр акча. Мындай үйүңөн алып кетет. Мына бак кылуунун максаты эмне? Пул кылыш биздин максатыбыз. Акча, чтобы мындай экономический мындай жакшы жашаш максат. Ого максат гана адал нерселердин бардыгын жасасак боло берет. Самый главный чочко бакпа, иттин этин сатпа, ошого окшогон нерселерди жасаба, калганын бардыгы адал. Ошол туугандар. Онда дренаж казыш керек экен. Эң жакшы дренаж. Дренаж казып туруп, сууну качырып туруп, анан отургузасың. Ооба, анан эгичи. Дренаж. Дренаж казып туруп кой, сөзсүз түрдө бир экскаватор алып келип туруп эле бир 5 метр чукурлукта каздырып кой ылдый жака. Баягы агын суулар бардыгы ошол жерге агып кете берет. Ошол жерде анан кийин цементтеп туруп,
Balık bağıp koy. O da bir emeden bir emet çıkarttı. Kança жылдан beri қазылбай қалды ушу жерлерчи. Мынау бак дарактар бияк айткандай мен эч нерсе өспөй коюп азыр малина эктим да. Малина эктим, эми карасам бул азыр деле 1 метр, 2 метр казганда суу келип калды. Ушул жерлерди бир көңүл буруп карап койсо толуп калды да. Дрен деген бул принципи суу агып постоянно казылып туруш керек экен, суу агып туруш керек экен. Ушул нерселер жок болуп калды да. Анан сизге да кирем го, өзүңүзгө кирем. Бадам менен мистенин Сартогөл көчөттөрүн кайдан тапса болот биздин региондо? Бадам да суулуу жерге 1400 бадам батат. Неме 1700 бадам батат ака 1 гектарга. О суу керек ого обязательно. Анан президентский сорту деген аябай мындай сочный болот. Муну деген керек болсо кам менен үзбөт кылат экен түрктөр келип. Баягыны немесинен чагып чыгарып туруп ак мезгилинде буну Төркөгө салат экен дагы, анан кийин будан баягы миндальный молоко чыгарат экен. О, миндальный молоконун 1 литри 12.000 сомдой ушундай экен. Уже кайдайт экен. Эми кызык көп. Мен айта берсем таң кыша бүткөйт. Мен билгендичи. Эми туугандарым, силерди дагы кыйнабайлы. Баягы уже 1,5 сааттан кийин уже неме баягында кабыл албай калат да уже организмчи информация. Билген 3 жылдан бери ошол жерге копон келер сексек болобу? Анан бир жолу ошо көчөттү да сүйлөшө кетейин деп элестебем. Азыр сүйлөшсөк болобу? Жанагы Алманы бутоо боюнча, Майна бутоо боюнча эмелерди кеңештерди түзгөн жана багмандай бүкмесине таштап койсоңуздар суранычы. Анан жанагы сиздин маалымат өтө баалуу маалыматтарды айтып кеттиңиз, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин жергиликтүү бийлик башкармалыктарына да кулак кабыш кылып, эртеге селхоз жыйындар болот. Жакын арада эл менен жолугушуулар болот. Ошол мезгилдерде ошол элдерге дагы айтып турсаңыздар, кандай дыйканчылык кылса болот, кандай багманчылык кылса болот, кандай сбыт кылса болот, эмне суроо талаптар бар, базар баасында кандай тартат, ошону кеңеш берүү маселелерин да колго алышса жакшы болот эле. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен бир маалымат эле берейин. Мына жерде көпчүлүгүңүздөр ушу багбансыздар. Мына Атокур акам айткандай, жана бир бригада түзүп туруп, ушундай бир уюштуруп, ар бир жерде жана сезондо бир немелерди, ошо бактардыга неме чачуу боюнча же башка иштер жөнүндө айтып кетпедиби? Бизде мынандай болду. Мына департамент турат, республика боюнча ар бир айыл өкмөткө бирден агроном берет да, жеке агроном деп. Биз ошо мына биздин райондо 19 айыл өкмөт бар, бир шаар менен 20 да. Ушу 20 айыл өкмөткө шаар менен кошкондо жеке 20 агроном болдук да. Бишкекке бардык, Бишкекке барып окуп келдик, окуп сертификат алып келдик да. Ошон үчүн толку ушул ар бир айыл өкмөттө бирден агроном барбыз. Бизге кайрыласыңар. Бизге эмнелерди берди азыр мамлекет тарабынан? Жанакы чачуучу аппарат берди, пулизатор берди. 25.000 сомдук, 20.000 сомдук германский аппараттарды берди. Эми азыр дагы сиздерге бир сүйүнч айтып коеюн. Немелерди бүт зыянкечтерге каршы, ото чөптөргө каршы, неме болезнисине каршы дары-дармекти мамлекет тарабынан бекер беребиз деп атат. Ошол бекер дарыларды толку биз ар бир айыл өкмөттөн шайланган агрономдор бизге берип атат да, ошол дарысын. Аппаратты берди жакында. Анан эми азыр дары келет деп атат, ал дарыларды берсе, ошону мен сиздерге толку келишим баада неме услугабызды алып туруп эле дары менен өзүбүз чачып беребиз. Ким заказды бересиңер? Тажрыйбалуу бир канча жыл иштеген бар мушагырымда дайындалган. Ошолорго атайын мамлекет керектүү жабдыктар менен жабдыктаган, жанагы химикаттарды чачыш үчүн. Ошол жабдыктар тартылган. Анан эгер кимде-ким ошондой жанагы зыянкечтерге ошол дармектерди чачтам десе, ушул частный агроnomдорго кайрылсаңыздар болот, айыл өкмөттөргө барыпчы. Анан ошо керектүү дагы бир нерсе заят берсеңиздер, буларга жогору жакка билет. Менчик частный агрономдор. Азыр мен мындай сунушум бар. Аке, сиз ошолордун списогун бизге берсеңиз, биз WhatsApp номери менен берсеңиз, биз өзгөндөр группасына киргизип койсок, ошондо прямо сүйлөшөбүз, ошолор өтө сонун. Анда эмне суроолор, карындашым?
Анан беде болду. Азыр кокон келес кылам деп атасыздар. Азыр сизге көчөт керек. Көчөт ишке алганда бар. Телефонун берем сизге. Ошол жерден сүйлөшүп алсаңыздар болот. Кокон келестен азыр аларда Регина анан Кордия деген 2 сорту бар. Аябай жакшы. Ошону алып келип отургузуңуз. Сон болот. Алейкум салам. Туғандар, биогумус өзүбүзгө жетпейт биздики. Биз биогумус менен биз өзүбүздү болгону бир 10%ке гана камсыз кыла алабыз. Биогумусу өзүбүздүн жерибизге жетпейт. Биз азыр наоборот ушундай булактарды ачышыбыз керек. Азыр бизде бурый уголь деп коет да. Күрөң, көмүр. Бизде ошондой бассейндер бар, пышпаган көмүрдөр. Биз азыр орустар менен мынандай изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакында алар келе турган болсо, оборудование алып келе турган болсо, баягы кыргыз гумат деп чыкты го баягы акем, кара көмүрдү неме кылып, кутта ошондой эле дарыны, бирок масса и арзан кылып чыгарышка аракет кылабыз өзүбүз үчүн. А биогумус менен биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биогумусту бизден сурап атат арабтар. Бир эмесин, килесин $1 олар алышат экен башка мамлекеттерден. Бизден сурады, биз онда биогумус бирөөгө бере турган акыбалда эмеспиз. Биз өзүбүздүн жерлерди оңдойлу. Мына мисалы үчүн бирөөгө биогумусту берип таштадың, өзүң 1 гектар жериңе кете турган, мисалы үчүн 4 тоннаны сатып бердиң дейли. Анан өзүңө ошол жерге өзүң иштете турган болсоң, мына Аданаваны билесиңер да, мына Шералдагы Аданава. Аданава 1 сотик жерден 1 тонна карточка алып атат. Там бересиңер ушуга. Шемесегер Адан акамдын өзү менен сүйлөшүп көргүлө. Барып көрүп келгендер бар. 1 сотик жерден органический эң таза 1 тонна картошка алып атат. Не кереги бар бизге башка бирөөгө бир нерсе сатып? Биз картошка кылып сатайлы ошону. 100 эсе көбүрөөк прибыль көрөбүз. Ошого аракет кылыңыздар туугандар. Биринчи жылы 1 гектар будайга иним. Эң эле аз салганда 5 тонна саласың, анан 2,5 тонна, анан уже 3-чү жылдан баштап 1 тонна берип каласың. Ошол жерин полный органика болот дагы. Үстүн энтомофаг менен тазалайсың, астын болсо баягы мен айтып кеттим го, триходерма менен биолигнин. Анан кийин биогумусту бересиң. Сенин клейковина 40тан жогору болот. Сен именно ошол навайканага иштете турган будай чыгарып бересиң. Суроолор жокмунда? Эми суроолор жок болсо, авамдардан бирөө жакшы бир болсо, анча-мынча да керектүү бир информация, маалыматтар таап алып десеңиздер, мына капарыбыз номерин берет, байланышып сурап турсаңыздар болот. Анда аягында турсаңыз, анан Абдулла Капарович, атайын убактыңызды бөлүп, керектүү, пайдалуу билгендериңизди биздин ушу райондун багон дыйкандар менен бөлүшүп сизге ушул жерде отурган жалпы район ушу дыйкан багбандарынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, анан дагы келип тез анча-мынча ушундай ой пикирлерин бөлүшүп туруңуз. Анан сөздүн аягында сизге Батыр үчүн бир токтоп сурап бир сөз келечек үчүн отурасыздар бардыңыздар. Биринчиден рахмат деп, экинчиден ушу Абдулдиним ишиңе ийгиликтүү болсун. Бир эле район эмес, республикалык деңгээлде бактан бөлөк дагы жакка өтүп кетип атасың. Кудайым ошо илимиң мындан кийин да жакшы болсун. Бүт элге пайда алып келе турган иштерде боло бер. Ден соолугуң жакшы болсун, үй бүлөң менен аман бол.